Азыр тойдун сезону болгон үчүн күндө эле заказ бар. Бул Фазилиниса Абдулаева, ал Электин Арка айылынын тургуну. Айылда жумуш жоктугунан жолдошу менен 10 жыл миграцияда иштеп келип, үй шартында чакан бизнесин баштаган. 3 жылдан бери той маарекелерге каттама, көңтөрмө патир жасап, айылдагы айылдардын жумушун жеңилдетип келет. Турмушка чыгып анан балалуу болуп, жумушсуздуктан анан миграцияга барып иштеп, ал жерде 10 жыл барып келип иштеп, үй салдык, там салдык, анан ошо салган тамыбызды баягы койголондо күйүп кетти. Анан ого карабай эме кылдык. Үйдө бекер отурганда мындай жумушсуздуктун айынан той топурларга, эмегелерге бышырыктарды бышырып, нандарды бышырып, буйртма алып, элдин талабыга жараша буйртма алып. Каарманыбыз өз бизнесин баштаганда биринчи кезекте тойго ылайыктуу чакан патирлерди жана каттамаларды сунуштоо менен баштаган. Өзүбүздө деле иштеп ошо акча тапса болот экен, семья бакса болот экен. Каттаманы 100 сомдон берем мен. Анан патирди 200-400 сом. Бул 200 сомдук патир, а? Буга эмне кошулат? Май, тукум. Сүт кошулат. Айылдын айымдары Фазилиниса эжеден өтө ыраазы. Ал тойлорду өткөрүүгө жардам берип, көпчүлүккө пайдалуу кызмат көрсөтүп келет дейт айыл тургундары. Дайыма Фазилет эжеден эме алып, заказ берип, бышырыктарын алып жүрөбүз. Бул эже 3 жылдан бери эме кылып жүрөт. Бышырыктарды бышырып элдин кызматында жүрөт. Бизге бул эженин эмеси башка эмелерден айырмаланып, очокко бышырат өзү, натуралдуу эмеси. Жакшы да, таамы таттуу. 3 баланын апасы эмгеги менен айылдаштарына үлгү болуп, алардын жашоосундагы өзгөрүүлөрдү жакшыртууга аракет кылып келет. Азыр тойдун сезону болгон үчүн күндө эле заказ бар. Бүгүн 50 штук эле, ошого кичине жетишпей калдым, кошунамды чакырамын неме болгондо, жардамга. Бул аракетчил айымдын мындан ары да өсүп, өзүнүн бизнесин кеңейтүү пландары бар. Ал айылдын жашоочуларына иш орундарын түзүү, алардын жашоо деңгээлин жакшыртуу максатын көздөп жатат. Максатым бар чоңураак пекарня ачып, кондитерский ачып, кошуналарда эле жумушсуздар көп да. Ошолорду жумуш менен камсыз кылайын деген оюм бар. Садыр Жапаровдун эмеси менен, буйругу менен чыккан баягы 100 миңдик акчаны ошого жазылган элем. Анан ошол мага түшүптүр. Эми ошо түшкөн акчага оборудование аламын. Мына сүнөт тойго заказ кылгандар даяр болду. Азыр берем эмелерди, заказ берген. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.